Чындыгында чындык дайым эле жагымдуу боло бербейт. Бирок ал сени эркиндикке чыгарат. Эми мен сага адамдар сенин көзүңө тике карап, жылмайып жатса дагы, ичинен көрө албай жатканын кантип билсе болорун түшүндүрүп берем. Бул жөн эле шектенүү эмес, бул убакыт менен адамдардан сыналган тажрыйба. Муну түшүнгөндө сен адашуудан кутуласың. Мурда кокустук деп ойлогон майда белгилерди көрө баштайсың. Түшүнүү бул куру кыялдан дайыма күчтүү. Кээ бир адамдар жүрөгүндө башка, көзүндө башка. Анда эмесе биз бүгүнкү подкастыбызды баштайбыз. Биздин каналда дайыма катталган болуңуз, ар бир күндө чыгып турган жаңы видеолордон кабардар болуңуз жана комментарий жазып лайк басканды унутпаңыз. Көпчүлүк адамдар өмүр бою эмне үчүн мени сыйлашпайт деген суроонун жообун таппай өтүшөт. Мен муну ачууланбай, жашоонун ысык суугун көргөн тажрыйбалуу бир адам катары айтып жатам. Сенин колуңдан баары келиши мүмкүн. Эмгекчилсиң, ак көңүлсүң, сабырдуусуң, дайымга жардамга даярсың. Бирөөлөр эмне сурабасын дайыма хоп деп айтасың. Жок дегенди билбейсиң. Кыйналып турсаң дагы аргасыздан ооба деп баарына макул болуп кете бересиң. Бирок бир күнү баары бир чындыкты түшүнөсүң. Сенин бул жакшылыгыңды адамдар дал ошондой болушу керек, ал ушуну жасаш керек дегендей кабыл алышат. Сага болгон чын ыгысы урматы, сага болгон ишеними жок. Ошондо ичиңде бир суроо туулат. Эмне үчүн? Эмне үчүн мен баардыгын туура эле жасадым го? Эмне үчүн адамдар ушундай? Эмне үчүн орой сүйлөгөн, өзүмчүл, катуу тийген адамдардын кадыр баркы бийик да, мен ак көңүл болуп, аларга жардам берип жатсам, баарына макул болуп жатсам дагы, мени сыйлашпайт, байкашпайт деген суроо сөзсүз туулат. Мен канчалаган адамдарды көрдүм. Алар өздөрүн өзгөртүп, элге жагуу үчүн жылдап аракет кылып келишкен. Эң өкүнүчтүүсү эмне билесиңби? Алар эгер мен дагы бир аз дагы жумшагыраак болсом, дагы бир аз чыдап кое берейин, көзүмдү жумуп кое берейин, мени акыры бир күн баалашат деп ишенип жашап жүрүшөт. Бирок сен канчалык жан үрөсүң, ошончолук сени байкашпайт. Бул кокустук эмес, бул адам табиятынын биз ачык айткыбыз келбеген мыйзамы. Эмне үчүн сенин жакшылыгың сени коргобойт? Эмне үчүн сенин ак көңүлдүгүң сени коргобойт? Тескерисинче, сени коргоп жатат. Биз жакшы болсоң, сыйлуу болосуң деп үйрөнгөнбүз. Бирок жашоо башканы көрсөтөт. Чек арасы жок жакшылык көнүмүш адатка айланат. Ал эми көнүмүш адат кадыр баркты өлтүрөт. Муну менен мен сен өзүмчүл бол, орой бол, адамдарга жакшылык жасаба деп айта турган жерим жок. Жакшылык дагы чек менен болот. А сен өзүңдү кордоп жакшылык кылып жатканың бул жакшылык эмес. Башкаларга жумшаксың, өзүңө катаалсың. Бул жакшылык эмес. Өзүңдүн ичиңден жакпай жатса дагы ооба деп айтканың бул жакшылык эмес. Анткени сен ичиңде муну каалабай эле турасың. Чын жүрөгүңдөн каалабасаң дагы бирок аларга жакшы көрүнүш үчүн дайыма баарына даярсың. Ооба, бул чындык катуу тиет. Адамдар сага жылмайып, ыраазычылык айтып жатып, ичинен ичтардык кылышы же жек көрүшү мүмкүн. Бул сен жаман болгонуң үчүн эмес, алардын колунан келбеген бийиктикти эске салып турганың үчүн. Аларга сенин өскөнүң жакпайт. Сенин өскөнүңө караганда сенин ылдыйга карап агып баратканыңды күтүшөт.
bir күнү сенин ишиң жүрүшүп калса, ал кокустук, мен деле антип кое алмакмын деп айтуу аларга жеңилирээк. Көрө албастык дайыма эле ачык же кастык мамиле менен келбейт. Ал көбүнчө камкордуктун артына жашынып, жумшак, сылуу сыпайылык менен келет. Ушул сенин колуңан келер бекен? Бул колдоо эмес, бул күмөн саноо. Бул жөн эле ийгилик да, муну ким эле жасабасын деген сөздөрдү уктуңуз беле? Сен эле жетип жатыптырсыңбы? Элдин баары эле кылып жатат. Ушул сөздөрдү уктуңуз беле? Бул сенин эмгегиңди жокко чыгаруу. Эгер сен байкабасаң, алар сенди ичиңден ирите баштайт. Сен өзүңө ишенбей каласың. Ооба, чын эле элдин баары жасап жатпайбы, мен эмне өзгөчө бекем? Деп андан бетер терең чөгөсүн. Көрсө, сый урмат бул сырткы жүрүм-турум эмес. Бул ички дүйнөдөгү керек болсо, башкаларга жакпай коюуга дагы уруксат берүү. Кымбатым, эгер сен бирөө менен сүйлөшкөндөн кийин эч кандай жаман сөз айтпаса деле, бирок ичиңде бир оордук, уулуу жылмаюуну сезген болсоң, кийинки бөлүмдө мен сага ал адамдын көзүнө теке карап, бирок ичинен сени жек көрүп жатканын кантип билсе болор экенин айтып берем. Бул шектенүү эмес, бул жашоо тажрыйбасынан өткөн белгилер. Бул сөздөр сенин жашооңдогу кайсы бир адамды эске салып жатабы? Эгер ошондой болсо, комментарийга плюс белгисин калтырып же өз оюңду калтыра кет. Сенин тажрыйбаң башкаларга да сабак болушу мүмкүн. Көрө албастыктын 5 жашыруун белгиси жана алардан кантип коргонуу керектигин талкуулайбыз. Жашоо көрсөткөндөй эле сый урмат башкаларга жагуудан эмес, сенин ички туруктуулугуңдан жаралат. Сенин ички өзүңө болгон сый урматыңдан жаралат. Биз көбүнчө жакшы болом деп жатып өзүбүздү баалабай калабыз. Кел, бул каталарды азыр силер менен чогуу талдап көрөлү. Биринчи, чек аранын жоктугу. Сен жумшак болгонуң үчүн эмес, жок деп айта албаганың үчүн сени пайдаланышат. Сен конфликттен качасың. Күрөшө албайсың, коркосуң. Анткени сен жакпай калышың мүмкүн. Бирок кээде сылык түрдө жок, макул эмесмин, жок, мага туура эмес деп айтуу намысыңды сактап калуунун жалгыз жолу. Экинчи, ийгилик үчүн кечирим суроо. Жакшы ишке жетишкенде, ой, бул жөн эле ушундай колуман келип калды, эми ушундай болуп калыптыр деп өзүңдүн ийгилигиңди дагы жакшы сөз менен сыймыктанып айта албайсың. Коркосуң. Мындай дегениң өз эмгегиңди өзүң тебелегениң. Башкалар сени олуттуу кабыл албайт. Кичипейилдик бул өзүңдү басынтуу. Ооба кымбатым, туура угуп жатасың, кичипейилдик. Ооба, биздин коом дайыма кичипейил бол деп үйрөткөн. Ал абдан туура. Бирок жашооңдогу бир жакшылыкты эң ушинтип болуп калыптыр да. Эми бир жерде темселеп жүрөт да. Эми ушундай бир болбогон нерсе арзанды эми алып алдым эми деп өзүңдүн сөздөрүң менен кичипейилдик кылып жатасыңбы? Бул жөнүндө өзүңүз талкуулап көрөсүз. Үчүнчү, ашыкча ачыктык. Пландарыңды баарын айта бербе. Сени кыялыңды баары эле көтөрө албайт. Ичи тардык бул ички атаандаштык. Сага билгизбей, мүмкүн ичинен сага атаандашып жүргөн жакындарың бар чыгар. Муну билбестиктен эмес, дүйнөнү өзүңдөй таза көргөнүң үчүн кыласың. Бирок ар бир баалуу нерсе ачык айтылбашы керек. Аны ичиңде сакта. Сырыңды ичиңде сакта. Өзгөчө уулу сүйлөгөн жана шылдыңдын аркасы менен сылык сүйлөгөн адамдардан абайла.
Мына дал ушул адамдар жөнүндө 4-сүнө сүйлөшөбүз. Бул тамашалоо менен кемсинтүү. Таарынбачы, ал жөн эле тамашада деп. Тамашалап эле койдум. Эмне тамашага да чыдабайсыңбы? Өзүнүн кемсинткен сөзүн тамаша менен актап коюу. Сөздүн артында сенин кадырыңды түшүрүү жатат. Сен унчукпай койгон сайын айланадагыларга сага ушундай мамиле кылса боло берет деп өзүң уруксат берип жатасың. Мындай учурда дароо токтотуп, бул тамаша эмес экенин жана сага жакпаган тамаша экенин айтуу зарыл. 5. Башкалардын реакциясынан көз карандуу болуу. Ал кандай реакция кылып коет? Ал башка көзү менен карап койсочу, ал мени тике карап койсочу, ал жаман көз менен карап койсочу деп ичиңден көзүң алаңдап коркуу. Бирөө сенден алыстап кетсе, дароо күнөөнү өзүңдөн издейсиң. Мен дагы эмне жаңылыштык кылдым? Тонду жумшартып, амбицияларыңды басасың. Тонду жакшы сөздөргө бурганга аракет кылып, жылмайып күлүмүш болосуң. Анткени ал адамдын реакциясынан коркосуң. Өзүңдү кичирейтүү менен тынчтык курганга аракет кыласың. Бирок бул убактылуу эле гана. Кийинкиси ичи тардык менен камкордукту адаштырып жатасың. Өтө эле көтөрүлбө, жөнөкөй эле бол. Өтө эле тастаңдап кетпе эми, жөнөкөй эле бол. Муну баардык чака кийип чыга бербей эми, жөнөкөй эле бол. Деген сыяктуу, сага кам көрүп жаткан сыяктуу сөздөрдү угуп келгенсиң. Анткени сенин алдыга умтулуп, өсүп жатканыңдан алар коркушу мүмкүн. Сөзгө эмес, интонацияга ишен. Өтө эле көтөрүлүп кетпе. Тастаңдап кетпе, алдыга чыгып алба. Бул сөздөр сага эмнени билдирип жатат? Сөздүн аркасындагы жашырылган көрө албастыкка өзүң көңүл бур. Жана менин угарманым, эң башкы түшүнүк, сен чөйрөңө кандай уруксат берсең, сага ошондой мамиле кылышат. Сен чөйрөңдөн урмат сыйды, кадыр баркты уруксат берсең, сага ошол келет. Бирок сен чөйрөңө жумшак болмуш болуп, өзүңө өтө катал, өзүңдү кордогондой уруксат берсең, сага ошол мамиле кайтат. Адамдар сага сен кандай болсоң, ошондой мамиле кылышат. Алар сага өзүң кандай мамиле кылууга уруксат берип жатканыңды айттырбай эле сезишет дагы, ошол мамилени сага кылышат. Бул сени айыптоо эмес, кымбатым, бул боштондук. Демек баары сенин ички позицияңдан көз каранды. Эсиңде болсун, сый урмат жагынуудан эмес, туруктуулуктан жаралат. Сый урматка ээ болом деп, жагынып жатып, тескерисинче сени кордоого башкаларга уруксат берген мамилени өзүң куруп жаткан болуп жүрөсүң. Сен башкалардын маанайына жараша өзгөрбө. Өз ордуңа бекем турганыңда айланаңдагылар сенин ички салмагыңды сезе баштайт. Бул айтылгандар сенин ичиңдеги бир сезимди ойготтубу? Балким сен дагы бирөөнүн көңүлү үчүн кичирейип, жумшак сүйлөп, жылмайып жүргөндүрсүң. Эгер сен өз кадырыңды билүү жана ичи тар адамдардын курчоосунан чыгууну кааласаң, кийинки видеону кантип сылыктык менен жок деп айтуу жөнүндө өзүңдү жоготпостон сый урматка жетүүнүн конкреттүү ыкмаларын айтып берем. Анда биздин жаныбызда калыңыз. Сен сыйга татыктуусуң. Дал ушул жерден ой жүгүртүү өзгөрөт. Башкалардын макулдугун издөөнү, ар бир кадамдарыңды актана бергенди жана бирөөгө жакпай калуудан коркууну токтотосуң.
Бул ташбоор болуп кеткениң эмес, болгону кимдир бирөөнүн үмүтүн актабай коюу жашоонун ажырагыс бөлүгү экенин түшүнгөнүң. Эгер кимдир бирөө сага жылмайып, бирок ичинен сени өзү менен салыштырып жатса, бул анын көйгөйү, сеники эмес. Жашоонун дагы бир ачуу чындыгы бар. Сен ичи тардыктан канчалык коркосуң? Өзүңдү ошончолук чектейсиң. Ийгилигиңди жашырып, жакшылыктарыңды жашырып, же болбосо аларды кичирейтип айтып, кубанычыңды улам басып, максаттарыңды кичирейтип баштайсың. Айлана тынч болгону менен ичиңде жашооңду толук кандуу жашабай жатам деген өкүнүч пайда болот. Сен жашоону жашабай эле, жашоо сенин жаныңдан жөн эле агып бара жатат. Жарым жан болуп жашаганды дүйнө эч качан сыйлабайт. Эсиңде болсун, кымбатым. Көрө албастык бул сенин боштугуңа эмес, сенин күчүңө, талантыңа, туруктуулугуңа берилген жашыруун баа. Эч ким куру чөпкө суктанбайт да, мөмөлүү даракка гана таш атылат. Сый урмат ичтен башталат дедик. Сен өз ийгилигиңди, каталарыңды, өзгөчөлүгүңдү кабыл алганыңда, дүйнө сени ошол бойдон кабыл алып баштайт. Бул сыйкыр эмес, бул туруктуулук. Өзүн сыйлаган адамдардын мындай белгилери бар. Алар башкаларга түшүндүрүп, актанып отурушпайт. Алар өз чечимдери үчүн ар бир адамга отчет бербейт. Үнүндө кечирим сураган ноталар жок. Өзүн кичирейтип, кичипейилдик үчүн жалган жылмайбайт. Өзүн сыйлаган адамдын чек арасы болот. Ал намысына тийген тамашага кошо күлбөйт. Өзүнүн үстүнөн күлүп жаткан тамашага кошулуп эч качан күлбөйт жана жөн гана мага мындай мамилең жаккан жок. Бул тамашаң мага жаккан жок деп эле түз айтат. Өзүн сыйлаган адамдын дагы бир белгиси өзүн кичирейтпейт. Ой, ушундай эле болуп калды эми жашоомдо деп максаттарын, ийгиликтерин кичирейтпейт. Ооба, мен бул үчүн көп эмгектендим деп ишенимдүү айтат. Кымбатым, эми сенин милдетиң башкалардын ичи тардыгы менен күрөшүү эмес. Ооба, биз бул подкастта ичи таарып жаткан адам жөнүндө сүйлөшкөн жокпуз. Ал адам эмнеге ичи таарып, эмнеге сага ушундай мамиле кылып жатканын, эмнеге ичи тааруу сенде бар экенин талкуулаган жокпуз. Анткени бул сенин өйдөгүң эмес жана башка бирөөнүн ичи таарыганын күрөшүү туура эмес. Сенин милдетиң өзүңө карата чынчыл болуу. Эгер сенин өсүшүң кимдир бирөөнүн тынчсыздарың жатса, бул токтоо эмес, ички дүйнөңдү бекемдөөгө себеп. Көрө албастык болсо бул ийгиликтин көлөкөсү. Көлөкө пайда болдубу, демек жарык бар. Көлөкө менен алышпай, ичиңдеги жарыкты күчөт. Көлөкө өзүнөн өзү жок болот. Сен өз ордуңа бекем турганыңда эч кандай уулуу жылмайып, уулуу сүйлөп, уу менен тамашалоо жаныңа жолобойт. Алар сени кулата албайт. Сен бүгүн кечээгиден да күчтүүсүң. Анткени сен өзүңө сыйлуу болууга, туруктуу болууга уруксат бердиң. Бул сөздөр сенин жан дүйнөңө жеттиби? Эгер сен мындан ары эч ким өзүңдү кичирейтпөөгө, эч кимге актанбоого даяр болсоң, анда бул сенин жаңы барагың. Комментарийга мен даярмын деп жазып кой. Керектүү учурда кайра окуп, ички күчүңдү ойгот. Жана бул видеону жакын адамыңа жибер. Балким ал дагы кимдир бирөөнүн көлөкөсү менен күрөшүп жүргөн болуп чыгар. Ал эми алдыда жашооңузду өзгөртө турган дагы көптөгөн акылмандуулуктар айтылат. Сиз сый урматка татыктуусуз. Аман туруңуздар.